Көрсөтүүбүздүн маек бөлүгүн баштайбыз. Ал эми биздин студиябызда мейманыбыз бар, тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү биздин коногубуз Тамадалар борборунун негиздөөчүсү, Тамадалар борборунун жетекчиси, актер, режиссер Эшенкул Парпиев агабыз. Кош келипсиз. Саламатсызбы агай? Жакшы жүрөсүзбү? Ден соолугуңуз жакшыбы? Көпчүлүк эми коомчулукта бүгүнкү күндө тойлорго чектөөлөр болуп жатат да. Ошондо эле биринчи эле кеп баягы артисттер менен ырчылар кантты экен деп атышат. Канттыңыздар? Бир 2-3 күн мурун Марал радиосунда ушул суроону берген бизге. Элдин катарында болсок, баягы кыргыздын бир жакшы бир макалы бар. Элди түлкү ачка өлбөйт дейт. Эл менен эле рызкыбыз бир. Чыдап атабыз, бирок жакшылыктан үмүтүбүз бар буйруса. Мунун баары келип кете турган нерсе. Жалаң эле тамадачылык өнөрү менен, жалаң эле ошону менен окат кылган аз эле пайыз көпчүлүгүнүн негизги жумуштары бар да. Актер балдар, ырчы балдар, бизге окшогон кичине улуулар болсо, бала чакабыздын иши бар деген кыскасы ачка калганыбыз жок. Мамлекеттин, өкмөттүн жалпы тартибине баш ийип эле олтурабыз. Буйруса чыгабыз. Тамадалар мектебин бүткөн окуучуларыңыз кандай иштеп жатышат? Жакшы суроо. Негизи эле илгертен бери эле тиги Токтогул ата, Жеңи жок ата, Калык аталардан бери эле устат шакирт деген жакшынакай өнөр жолун улаган. Ушундай бир салттуу нерсебиз бар эле. Мына ошону бүгүнкү заманга, бүгүнкү ушул жаңы өсүп аткан тамадаларга аксакалдык, улуулук батамды берип, салттуу жакшынакай тойду өткөрүш керек, элдин табитин бузбаш керек. Сенин улутуң кыргыз. Ошон үчүн кыргыздын өзүнүн бабалардын жолу менен жүргүлө. Той деген жөн гана ичип жеп, ойноп күлүп кетип калуу максат болбош керек. Ал жерде бата деген бар, ал жерде нарк деген бар, улуунун орду бар, кичүүнүн орду бар. Мына ушул шартта Тамадалар мектебин 18-жылдын 1-июлунда ачканбыз. Мына Кудай кааласа 20 күндөн кийин 2 жылдыгы болгон турат. Анан ортодо кичине бир каникулдарыбыз болду. Мындай шарттар болду. Бир 2 группаны окутуп чыгардык. Санжырачылар келип окутушуп атты, тарыхчылар келип окутуп атты. Мына ушул эле кыргыздын бир айтылуу чоң тарыхчысы Баяз Турал агайларыбыз келди, акындар, төкмөлөр келет. Кыскасы ушул жарчылык, тамадачылык өнөргө кызыгып калган, жанагы адабий тил менен айтабыз, чымыны бар балдар, кыздар келип, анан жакшы билим алышты, 45 сабак алышты. Андан кийин баягы сертификатын алып, аздыр көптүр эми азыр иштеп баштады. Анткени кыргыздын жакшылыгы түгөнбөсүн, той көп болот буйруса. Биздин да учурубуз өтөт. Мына ошондон кийинки келчү балдардын агымын кичине бир жакшы жолго салуу максатында ачылган мектеп эле иштеп атабыз. Рахмат. Бүгүнкү күндө эгерде тойлор үйдө өтсө, ысырапкорчулук азаят деп атышат. Бул туура. Берекенин бар үйдө да. Негизи эле ушундай бир ишеним пайда болуш керек да. Батаның бар ошол үйгө, батаның бар ошол сенин өзүң абилетиңе, батаның бар ошол үйдүн ичиндеги бала чакаңа, ошол үйдү кандайдыр бир сыртынан руханий күч көзөтүп кеткен ата бабаларыңдын руху турат. Ошолордун баары колдоп турат. Ошон үчүн жакшылыгыңды үйгө белгилесең, төрүңө олтургузсаң мейман, бул өтө жакшы нерсе. Анан ысырапкорчулук жагына келгенде, биз жанагы кафе ресторандардын эмнеси сервизи болуп калып атат. Ошо сервизге кызыгабыз. Келин кезектердин колу бошоду, баары жалкоо болду. Анын үчүн баарын жанагы татынакай болгон ак көйнөкчөн балдар, кыздар тейлейт. Андан тышкары тамак аштын көпчүлүгү да калат ысырапкорчулукта. Негизи эле кыргыз өзү ушул чоң аябай көйгөй маселе. Аш көп болсо ага да көп болуп кеткен учурлар болуп атат. Үйдө болгону мен чынында колдойт элем да. Жакшы нерсе да. Аздан бир жумада бир эсе алып, келин кезектердин жумушу да болот. Үйдөгү бала чакаң конок тосконду үйрөнөт. Конокту кандай тосуш керек, колго суу куймай, бата алмай, ушунун баардык салттуу нерселер эле. Мунун баарын унутуп калып атпайбызбы? Антпешибиз керек. Бирок эми корко турган маселе жок. Себеби ошол Ош, Жалал Абад, Талас же болбосо Көлдүн борбору, же республиканын борбору, Бишкектин өзүнө мегаполис гана болгон жерде ушундай бир коркунуч, кооптуу болгону менен жалпы салт бизде элетте бар да.
Элеттин бардыгында эле ресторан, кафе жок, үйдө эле болот той. Тойдун болоору кызык деген бир улуу сөз бар да Кыргызда. Бир жума мурун кеңеш өткөзөт, туугандарына бир койду соёт. Анан кеңешет, тойду ким тейлейт, ким башкарат, жылкыны ким соёт, боорсокту ким бышырат, бул столго ким, бул комнатага ким жетекчи болот, ушунун баарын эсеп кысабын тактап, ушундай бир сонун сценарий менен анан жакшынакай тойду өткөрүп алышат. Ошол айылдын майрамы катарында кабыл алат. Баланчанын үйүндө той болуп атат деп бул өтө жакшы нерсе. Азыр барып эле шкаптын ичине киргенде эле ресторанга кирип кетип атабыз. Балким эми коом өзгөрүп, заман өзгөрүп атса туурадыр. Бирок биздин кыргыздын улуттун өзүнө жарашкан нерсе, огородуңда той болуп атса, үйүңдө той болуп атса, биз өзү эл ушундай элбиз. Мейман күткөндү, мейман тосконду, ошого бир ачылып төгүлгөндү жакшы көргөн элбиз да. Ана өтө көп эмес эми. 3 бөлүп берсең, бир 30-тан 100 киши келет. Мунун баары жакшы нерсе, ошон үчүн ысырапкорчулук маселеси, андан тышкары батанын түптүз үйдө калышы, бала чаканын ошол келип кеткен, ошол мейман тосуудагы маданияты, бир ата бабадан келаткан нарктуу бир сон салттары, ушунун баары бала чакага өтөт. А бала чака ошону улантып кете турган болсо, демек улут сакталат. Улут салты менен сакталат. Жакшы нерсе. Мен аябай колдойт элем да. 600 кишини алып келип ресторанга киргизип алабыз да, 6 саат айдап чыгабыз. Андан көрө үйдө болсо жай баракат. Жакшы нерсе да, короо жайыңды көрөт, үйүңдү көрөт, тиричилигиңди көрөт, ыстыгыраак мамиле да, аябай жакындык сезимдер ошол жерде болот. Ошон үчүн эми бул маселени бара-бара балким ресторандардын баардыгы бир тыйылган учуру бул пайда болгон нерсе жок болушу да мүмкүн да, туурабы? Ошон үчүн балким ушул бир 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 30 жылда ушул муун көрүп атышы мүмкүн. А мындан кийин дагы бир 10 жыл, 20 жылдан кийин тойдун форматы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ушу формат дегенде агай, тойлорду өткөрүү форматы боюнча сынак жарыяланды эле. Мунун жыйынтыгы кандай болду? Маданият министри маркум болуп кетти, топурагы торко болсун. Мындан мурунку министрибиз ошол Султан мырза менен биз сүйлөшүп, тойлорду кичине өзгөртөлү Жумагулов менен. Бир 3 себеп болуп калган да. Биринчи себеп, азыркы сиз айткан ысырапкорчулук аябай көп. Экинчи себеп, элдин аябай көп келиши. Үчүнчүсү, ошол жердеги салттын бузулуп атканы, жалаң жанагы ызы чуу менен келип эле кетмей, сөзсүз түрдө баягы кыйбас киши болгондон кийин барасың, конверт кошумчаңды бересиң, ошол эрке бала тамада деп жарчы дейбиз, келип чакырса тоосуң айтасың, эгер жашың туура келбей калса улуулар сүйлөп конверт бериш үчүн эле баргандай да, мына ушуга окшогон нерсе убактысы да бар. Сөзсүз түрдө бул 6-да башталып 12-де 1-де бүтөт деген тартип эреже да жок болчу, бирок 70 жыл союздун курамында жашап калганда ошол орус туугандардан келип, Европадан келип аралашып калган салттуу нерселерге айланып бара жатканда ошону бир өзгөртөлү. Жана сценарийлерге 200 000 сом байге коюп, эң мыкты сценарий болсо аны 7-8 телевиденияга тарткызып, жалпы коомчулукка аны берип, эл көрүп, кайсыл той бүгүнкү күндө биздин элге жагат. Биринчиден элге жакканы кандай, ошо ысырапкорчулукту азайтуу, өз учурунда убакты сааты менен болуу, салттуу той болуу, улуттук өндүрүштү белек печкеге пайдалануу, мына ушуга окшогон бир жакшы бир шарттар менен сценарий кылганбыз. Биринчиден Султан агайдын көзү өтүп кетти. Анан бүгүнкү күндөгү азыркы маданият министри Азамат Капаровдун да оюнда бар. Бул маселеге биз кайра кайрылабыз. Менин билишимче азыр бир 20-га жакын сценарий келген. Кыргыздын өзүнүн салттуу 6-7 гана тою бар. Адамзат төрөлгөндө бешик той, жээнтек деп айтылат. Экинчиси тушоо той, үчүнчүсү эркек уулду сүннөткө олтургузуу, андан кийин кыз узатуу тою, андан кийин келин алуу тою, андан кийин ак өргө көтөргөн түндүк көтөрүү тою,
Анан бир 70 жаштан өйдө ол баягы юбилей бала чакасын сыйын көрүп, ата-эне төрдө отурганда кичине бир юбилей кылып белгилеп койгон той болду. Мына ушулардын эле форматын, убактысын, тамак ашын, жалпы жүрүшүн айландырып келип, салттуу эл тажабагыдай улуу менен кичүүгө тамашасы да, тартиби да баардыгы бир кынапталган жакшы бир форматка барабыз деген оюбуз бар. Муну буйруса мына күзгө жаңыртабыз да ушул маселени кайра козгойм. Себеби мен ошол комиссиянын мүчөсүмүн. Сценарийлерди аныктоо, мыктыларын тандоо, ошол жерде өзү төрага болчу, бүгүнкү күнү Азамат Капарович өзү болуш керек. Жерде Түгөлбай Казаков бар, ал жерде мен бар, ал жерде Олжобай Шакир бар, бир топ жазуучулар, бир топ ушул тарыхчылар аралашкан. Бул маселе болот буйруса өзгөртүшүбүз керек. Анткени ушу 20-30 жылдан бери ушуга бир калыпка түшүп алып эле эреже катарында кармап калып атабыз да. Негизи заманга жараша кичине өзгөрүп турган жакшы, бирок ошол өзгөрүүнүн артында биздин улутубуздун кичине бир даңазалап, мактаныч кыла турган жакшы бир киретилдер болуш керек. Мен ушундай ойлойм. Улуттун жүзүн чагылтып турган. Сөзсүз түрдө. Ал эми сизде көп эле тойлорду алып бардыңызбы? Окшош эле тойлор болуп атты да. Анан сиздин эсиңизде калган той жөнүндө айтсаңыз. Мен 36 жыл сүйлөдүм. Кыргыздын баш аягын түрө кыдырдым. Зарыл жумушуң болбосо Зардалыда нең бар деген бир сөз бар. Бул Баткен жергесинде Зардалы деген өтө бир алыс жер, бирок өтө кооз, Өрүкзардын мекени. Бул сөздү айтып атканым кайраң гана кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет болобу, Ошто той болобу, Жалал Абад Баткенден нарында, Чүйдө, Үйдө, Таласта болобу, кайсыл жерге баягы акысын төлөсө, сенин өнөрүңдү баалап чакырса, барып өткөрө берчүбүз. Мен ушул суроону журналисттер өтө көп берди. Мен эсимде калган бир кызыктуу, анан бир жагы кичине бир ыйлай турган, атаң көр мындай болбосо болот эле деген бир той эсимде. Бир азаматыбыз 50-ге чыгат. Жора жолдоштору менен 10 күн мурун эле тойду баштап алат. Тойдун боло турган күнү биз барабыз, бала чакасы келет, коноктордун баары келет, 50-ге чыгып аткан юбиляр жок. Элестетиңиз. Элдин баары гана дейт, бала чакасы мына азыр келет дейт. Мен өзүмдө түшүнгөн эмесмин. Бир маалда билип калдым, шыбыш болду. Мага айткыла деди, мага айткыла, келеби келбейби? Юбиляр жок болсо тойду кантип баштайбыз? Жок дегенде мен кичине ойлонуп турайын. Кандай бир версиялар болуш керек да. Элдин баары күтөт да. Десек ушундай болду эле, өтө кыйналып калды, тура албай атат, кичине эртерээк майрамдады деди. Бир жагы күлкүм келди. Мындай окуя болушу мүмкүн эмес. Анан мен баштагы туура келди. Анткени уже кечте болду. Биринчи тамак да дайым болуп калды. Анан мен чыктым да, кутман кечиңиздер менен урматтуу акбаталуу меймандар, элибиз аман, журтубуз эсен болсун, Кудай жакшылыктан, тойдон айырбасын. Бүгүн эмне тойго келдик? Бүгүн туулган күн, 50 жашка келдик, туурабы? Сен эл ооба деди. Эл сонун кабыл алып атат. Кыргыздын бир салты бар. Бала төрөлгөндө 40 чыкмайынча көрсөтпөйт. Десем, ооба дешти. Бирөө түшүнбөй. Бүгүнкү туулган агабызды биз көрсөтпөйбүз 40 чыкканча. Азыр баштай берели тойду дедик. Анан түшүнүп калды. Анткени ал кишинин жүрүм туруму ошондой кичине бир ооруп калмайын, ошол эми жакын адамдар чакырган меймандардын баардыгы катышты. Кыйшайган экен дешти да, билет да. Анан чапан-чупаныңарды мына уулуна жаба бергиле, конвертиңер кошумчаңарды байбичесине бергиле. Кудай кааласа бийирден чыгып алып роддомго барабыз, роддомдон чыккандан көрөсүңөр деп, ушул нерсе бир 20 жылдай болуп калды, ушул эсимен чыкпайт. Бир жагы өкүнүчтүү. Себеби ошончо элдин баары сыйлап келип атса, жанагындай нерсеге ден соолукту ошо караш керек, байкаш керек эле. Ал эми ушул 36 жыл Кыргыздын жакшылыгында жүргөндө эмне деген гана тойлорду көрбөдүм эми, көп нерсени эстей албашым мүмкүн. Бирок ар бир жылда 100дөн болгондо бул 3600 той өткөрүш деген бул оңой нерсе эмес. 150ден боло турган болсо 5000 той өткөрүш деген бул өзүнчө эле бир тарых болуп калды. Эгер мен ошол 85-жылы үйлөнкөн балдардын
86-жылы уулу төрөлсө, бүгүн 34-те болбой. Анын баласын 3-чү муундун тоюн өткөзүп калган мезгилимде мен. Анан көп эле окуя болду. Жакшы бир жылуу сезимдер менен кабыл алам. Ошолордун баарына күбө болдум дейм. Мен ушундай бир мактаныч кылып айтам. Олимпиада чемпиону Канат Бегалиев деген бар. Кытайдан Кыргыздын желегин көтөрүп келди. Ушул жигитти үйлөнтү, мына бул спорт чөйрөсүндөгү аты чыгып калган. Айрыда менин батам бар эл менен кошо. Шоу бизнесте урмат менен Нелияны үйлөнттүм. Мына балалар учаккалуу бакылдап турушат. Саясатта мамлекеттин биринчи кишиси, падышасы болом деген Өмүрбек Бабановду үйлөнттүм. Элестетиңиз, эмне деген тарыктан өттү. Эми жакшы тойлор көп боло берсин эми. Элдин ырыскысы, элдин бир жакшы тилектери, үмүттөрү али алды да. Бала чака чоңойтуп атабыз. Аталар айтат, баягы агартып уул өстүрүп атасыңар, кызартып кыз чоңойтуп атасыңар, кызды тууруна кондуруп, уулду үйлөнтүп, дасторконуңду жакшылыгыңды элиңе жайып, ошолордун бир жакынакай тилегин, батасын уксаң, жанагындай эле Кыргыздын аталары айткан, бата менен элгө көргөнү, пенденин жакшы тилеги оозунда болсо, Кудайдын кулагында болгону мына ушул жерде. Сиз тойдун микрофонун, жогорку кеңештин микрофонун алмаштырып койсомбу деген бир ойду айткан экенсиз. Эгер жогорку кеңешке барып калсаңыз, кайсы партия менен барасыз? Мен партиясын билбейм. Андай сунуш да түшкөн жок. Сунуш болсо балким ойлонуп көрүшүм мүмкүн, бирок элди алдабашым керек. Мен өмүр бою элдин жакшылыгында кызматта келе жатам. Менин жогорку кеңешке бара турган болуп калсам деген оюмдун түпкү мааниси бүгүнкүдөй болбош керек да. Мына 6 чакырылыштын баары мен билем. Ошолордун 40-50-60% мен тойдон жакшылыктан көрдүм. Ошончо депутаттарды учураштым. Мен ушунчалык кейигеним мына ушул акыркы 6-чы чакырылыш өтө начар чакырылыш болду да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, 120-нын ичинде кыргыз билген 20 гана депутат болбосо, калган 100-ün эл тааныбайт. Мына ушундай бир туура эмес багытка кеттик. Жана ушундай жерге барганда, мына 1 жылдан кийин мен 60 жашка толом. Ушул маалда кайнап турган, ушул маалда топтогон тажрыйбаң. Албетте мен агрардык маселеге, мен тышкы ички саясатка, дагы бир башка комитеттердин темаларына аралашпашым мүмкүн, бирок социалдык маселе, маданият, жаштардын билими, андан тышкары ата бабалардан келе жаткан бир салттуу кыргыздын жүзү болгон нарктар жөнүндө өзүмдүн жакшы пикирим бар. Мен атанын уулу өскөм, тарыхты санжыраны билем. Кыргыздын өсүп келе жаткан жаңы мууну кайсыл жол менен кете турган болсо, биринчи улут оңолуш керек. Улуттун аң сезими, жаштар оңолуш керек. Бүгүнкү жаштарды мен күнөөлөй албайм. Анткени 91-жылы эгемен алдык. Ошол 91-жылы төрөлгөн бала бүгүн 29-да. Төрөлгөндө эле бизнес, төрөлгөндө эле акча, төрөлгөндө эле демократияны көрдү. Башка эч нерсе көргөн жок, салт көргөн жок. Демек биринчи тарбия ата энеден үйдөн болуш керек. Уядан эмнени көрсөң учканда ошо аласың дейт. Ошон үчүн үйдөн бала чакага жакшы тарбия, билим беришибиз керек. Сен кыргызсың. Улууга урмат, кичүүгө кызаат кыл. Улуулар менен учураш, мамлекетке, коомго кандайдыр бир деңгээлде азбы көппү пайдаң болсун. Биринчи мамлекет, биринчи эл деп ойлонуш керек. Андан кийин барып өзүң. Жок, бизде баардык биринчи мен болуп калганбыз. Баарыбыз мен болуп калганбыз. Мага болсо мен алсам, мен жасасам. Нар жагы жок. Ойлоп атам, азыр мына коем күздөн аман эле бололу. Мен тилегим ошол, бирок өтө чоң, катуу талаш жарала турган 7-чи чакырылыш болот да. Бул өтө чатак нерсе. Анан ушундай жерге чындан эле мен ошол 1-2 чакырылыштагы учурду, аксакалдарды көргөм. Ошол жогорку кеңештин курамына эл өкүлдөр палатасы, мыйзам чыгаруу палатасы болгон учурда бүтүн Кыргыздын интеллигенциясы, интеллектуалы, Кыргыздын төбөсү көрүнгөн улуу аксакалдарынан баштап
ошол кездеги Текебаев, ошол кездеги Мадумаров аябай курч жигиттердин баары ошол учурда болгон. Азыр канчалык мен аралашып жүрсөм да, мен ошо 100-ün тааныбайм. Bir тааныгым да келбейт. Мындай депутаттарды биз тойлордон ачык айтышым керек, ошо 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чүдөн баштап бузулду. Ошо 4-чү чакырылышка чейинки депутаттарды тойдон көрсөк ордубуздан туруп даражалуу киши катарында биздин уул, биздин байке, биздин ага, биздин эже деп сүрөткө түшүп, сөз бергенде элдин баары угуп, ушундай бир кубануу менен, ушундай киши менен насиптеш болдук, бир дасторкондо олтурдук депутат менен дегендей бир мактаныч нерселер болгон да. Анан кийинки бир 2 чакырылышта асыресе мына ушул бүгүнкү 6-чы чакырылыштын депутаттарынын арасынан ачык айтып коеюн, жанагындай аш тойго барганда көрөйүн деген көз жок. Көрөйүн деген көз жок. Ушунчалык жаман көрүү, анткени коомдо ушундай жаман пикир пайда болду. Элдик бул, эми силердин азыр темаңыздар эмне болуп атат? Эл көрсүн, эл айтсын. Элдин оозунда ушул болуп атат да. Өздөрүн кандай деген жерге чейин алып барып коюшту, моюндарына алып атышат. Демек ушулардын баардыгын бир тазалап коюуга балким менин да кайсы бир жерде чамам келер беле. Мен акылым ошого жеттиби? Ушулардын бир тобунан деңгээлим балким өйдөрөөк болушу мүмкүн. Мактаныч катарында эмес деп ойлоп, эми бизде мен эми 1000 уктасам да барбайт болушум керек, акчам жок да, кайдан барам мен? Миллионду табыш керек да. Рахмат агай. Деги эле өнөр адамдары кандай бааланыш керек? Акыркы убактарда мына биздин өнөр адамдарыбыз тез эле биринин аркасынан бири көздөр өтүп кетишүүдө. Мен бул кыйын нерсе, бул эми өмүр менен өлүм, жаман менен жакшы, караңгы жарык, ачуу таттуу бир жүрөт. Мына өнөр адамдары аябай бир сезимтал, бат тез кабыл алабыз, ошол менен ооруйбуз. Ушундай бир жаман жагыбыз бар, бирок амал эми жоготуу, өлүм бул эми актык го, бир Кудайдын жаратканын колундабыз. Ушул мезгилде аябай көп болуп кетти. Бир учурда ушундай болгон, Айтматов кеткен учурда, Дооронбек Садырбаев кеткен учурда, Асанкан Жумакматов кеткен учурда аябай бир эңшериле түшкөнбүз да. Бир 10 жыл, 12 жыл бир катар, бир жылда, 2 жылда кыргыздын аябай лөктөрү, ушундай кыргыз, мен кыргызмын деген ар бир улут ошолор менен мактана турган учурда ошолордон бир 7-8 аксакал ушундай өтүп кеткен, эңшерилгенбиз. Мынабу Элмирбектин кеткени, Зайырбектин кеткени, Марат Жанталиевдин кеткени, андан мурунку кетип аткан Руслан деген комузчу, Мурадил деген Сагыналиев, кече бүт Фейсбукта азыр көрүп атасыңар, ооруп атат, Малик Аликеев ооруп атат, Кудай өмүрүн узагынан берсин. Мына ушу чыгармачыл адамдар бат кабыл алабызбы дейм да, ушу жүрөгүнөн. Бул эми адам ойлоно билсе, илгери аталар айтканда, санаасы жок сары сууга семирет, кайгысы жок кара сууга семирет деп. Мына коомдо болуп аткан нерсенин баарын жүрөккө кабыл алабы дейм. Анан жеке турмушу болушу мүмкүн. Бирок чындан эле кыргыз маданиятына, кыргыз искусствосуна мындай аябай белдүү болгон эл артисттердин анан өтө жаш. Өткөндө ошо Элмирбек көз өтүп кеткенде Садык Шер мырза ушундай айтты, ыйлады, ушундай Садыктын ыйлаганын биринчи эл көрсө керек. Ошол жерде эмнени айтты? Элмирбекке Кудай таалам бардыгын эрте берди. 16-17 жашында үйлөндү. 17-18 жашында ата болду. Атактуу болду, эл артисти алды. Бардыгын эрте берди. Ажалды да эрте берди дейт. Мына ушулар калса, айланып келип туруп эле чынын айтыш керек. Бир момундай бир чындык бар да, Леонид Ильич Брежнев деген ким болгон дейт. Бул Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын генералдык секретары болуп 26 жыл иштеген киши. Леонид Брежнев деген ким болду десе, жооп берип атат. Алла Пугачеванын доорундагы падыша болгон деп. Кимисин мурун айтып атат. Көрдүңүзбү? Демек доорлордо, мезгилдерде бүгүнкү күнү
Токтогул айтылат, бүгүнкү күнү Чыңгыз айтылат, бүгүнкү күнү Саякбай айтылат, бүгүнкү күнү Калык Осмонкул Ыбырай айтылат, бүгүнкү күнү нары көчтө Кожомкул Балбан атылат, спорттон айта турган болсок. Мына спорт жана маданият, искусство мамлекеттин, улуттун атын чыгарган bir өзгөчө нерсе да. Өнөр өлбөйт деген сөзгө дагы бир ынанышыбыз керек да. Рахмат агай, сиздин кынаптап сүйлөгөн ар бир баягы окуяга, суроого так маалымат бергениңизге суктанып отуруп, вакыттын кандай өткөнү билинбей калыптыр. Эми биздин элибизде той эле боло берсин, жакшылык боло берсин. Сиздин деги эле азыр кайрылууңуз элге. Мен дайыма айтып жүрөм, Facebook баракчамда да бар да, сиздин тилегиңизде эл аман болсун деген тилек жакшы да. Эл аман болсун, журт эсен болсун. Ата-бабалар таштап кеткен ушундай бир сонун жерде жашайбыз. Ач көздүктү коюшубуз керек да. Ач көздүктү койгула, ач көздүктү койгула. Ой, бир кара курсагыңар тоет го. Ушунун баарын эле алып, жулуп эмне кереги бар? Андан көрө элим аман болсун, бир туугандарым аман болсун, бала чакамдын жакшылыгын көрөлү, тойго барып бакылдайлы дегенден башка ыйык тилек жок. Ошон үчүн бүтүн кыргыз журту шайлоосу болобу, башкасы болобу, тынч бололу. Мен баарыңарды күзүндө тойдон күтөм, аман бололу. Рахмат агай, келип кызыктуу маек коруп, элге маалымат берип, ошондой эле жакшы калоо тилектериңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жакшылыктын жарчысы болуп жүрө бериңиз, биздин сыймыгыбыз болуңуз. Рахмат. Ал эми Эл көрсүн программасы өз көрсөтүүсүн улантат.